Assalamu alaikum. Amansыздарбы, урматтуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары, жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Жакшылык сынчарчылары, амансыздарбы? Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп, амандашып жатканыбызга Кудайга шүгүр айталы. Бүгүн Фуркат жергесиндебиз. Тагыраагы Ош шаарынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан чөп сатылган жерди тааныштырып, бааларын айтып берели деп атайын бүгүн чыгарылыш жасайлы деп чечтик. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Мына күз айы келип, 20 сентябрь бүгүн. Күнгө карай шаршемби. Аябагандай жамгыр жаап жатат. Эми күз мезгили дегенден кийин жамгыр шүнтүп жаай берет. Барып кыш келет. Кышка даярдык кылыш үчүн сөзсүз түрдө сиздер чөп алыңыздар. Чөп алсаңыздар, жашооңуздар берекелүү болот. Ал жагын өзүңүздөр түшүнөсүздөр дем. Чарбадагылар, фермер агалар. Азыр сиздерге баасын айтып берейин, убакытты созбой. Келиңиздер андан ше. Мына арпа саман көрдүңүздөр. Бул жакта аябагандай жамгыр жаап жатат. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Баасы болсо 300 сом экен. Арзандатып түшүрүп беребиз дейт. Келишим баада сүйлөшөбүз дейт. 300 сомдон түшсө боло турган экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр, жакшы аласыздар. Ал эми бул чөптүн баасы деле 300 сом дейт. Чөптүкүн дагы 270ке деди. Ошондойго түшүп арзандатып беребиз деди. Бул жакта саман чөптөрдү көрүүгө болот. Мына беде пресс болсо 400 сом дейт. Охо, эми эле кышка даяр. Кышындасы эртең 500ге чыгат окшойт. Мындан 1-2 жыл мурун дагы дал ушундай болуп 500 сомго кичинекей пресстерди алып калган учурларыбыз болгон. Таң калып атасыздарбы? Ошондуктан эртерээк тоютту камдап алыңыздар. Кышындасы кыйналбай 500 сомдон албастан азыр 370ке арзаныраак алып алыңыздар. Болбосо өзүңүздөр дагы карап көрөсүздөр. Бул беденин баасы 370 экен. Эң арзан болушу. Бул жакта да беде, чөп экен бул. Чөптүн баасы жогоруда айтып өткөндөй 300 сом дейт. 270тен берет экен. Ya bul kayaktık ağa. Kayak. Kayaktık ağa. Şu yerdik öyle. Oştan eleken. Bola turgan bası kança olat ağa? Bola turgan bası mı? 320 eken. Bola turgan bası. Çöptün bası. Gördünüzler. Bir yerde 300, bir yerde 270, bir yerde olsa 320 deyip. Alemi samandın bası arpanın. 300'dөн дейт бул дагы. Кеми бар экен, сүйлөшсөңүздөр болот. Жакшылап жакса байланып. Жамгыр аябагандай жаап атат мына. Көрдүңүздөр, Эми сыртта жүрө турмусаң кийимиң соолуп калчудай болот, ошондуктан бул жакка өтүп алып тартып аткан учурум. Саман прессти 300'дөн дейт. Арпаныкын деле, будайдыкын деле. Ал эми чөптү болсо 320дан деп бул жактагы байкебиз айтып атат. Азыр сатып атканы сүр экен. Алар менен баалашып атышат. Бул жактагы бир байкебиз 270тен дейт. Чөптүн баасын. Ал эми беденики болсо 400 сом экен. Кымбат, аябагандай. Жана мен айтып өткөндөй 500 сомго чыкса кыйла эле болуп кеткидей. Кышындасы бул кетиште чыгат. Азыртан камдап алыңыздар. Эң кеми болушу 370ке берем дейт. 375 дейт. Беде пресс экен. Ал эми саман болсо 300дөн экен. Мына чөптүн беденин, самандын баалары ушундай болуп атыптыр. Мына Фуркат жергесинде. Эгерде адресин толук айтып кой десеңиздер, Ош шаарынан келе жатканда, мына Бишкек тарапка, Алай тарапка келе жатканда Круговой бар. Атайын биздин желек үзүнүн турат Круговойдо. Ошондон Алай жакка карап бир километр, 1,5 километр жүрсөңүздөр, оң жак тарапта мына ушинтип машиналар тизилип турат. Мына ушундай здание дагы бар десек болот. Келип ушул жерден алып кете бересиздер. Бул жак тарабында жыгачтар сатылат. Ориентирди жакшылап алып аласыздар дагы, келип алып кете бересиздер. Эгерде баасы жаккан болсо, урматтуу көрөрмандар, кошумчалап комментарийге жазып кетиңиздер. Чөптүн баалары кайсыл облустарда, кайсыл райондордо, кайсыл айылдарда кандай болуп атат? Быйыл кандай болот?
Кудайдан жакшылыкты тилеп туралы эми. Арзанчылык болсун, элибиз бири-бирибизге күйүмдүү болуп, кыштан аман-эсен чыгалы, кышка жакшы даярдык кылалы деп жакшы тилектерди коюп, ниеттерди коелу. Кышында арасы кыйналбаңыздар. Мына сиздерге чөптүн баалары, ар бир пресс баасы кандай болуп атат? Кенен айтып берүүгө аракет кылдым. Бул Тез Жарыя каналы болду. Бүгүн күнгө карай шаршемби, 2023-жыл 20-сентябрь. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Тез Жарыя каналы сиздер менен болду.